Assalamu alaikum. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Biraz кармалып калдым. Кечир. Мен деп турдум. Азыр мен суроолорду берип баштайм, сиз суроолорго жооп берип баштайсыз да? Бул жакта көпчүлүк айымдардын азыр колдонуп жаткан техникалары бул медитация, в основном азыр. Медитация, подсознание, сознание. Анан азыр аябай актуал болуп кетти го. Суицид. Бир кыз айтыптыр, азыр мен суицидга катышып жатамын, бирок өзүмдөн ичимен аябай шек санап жатам дейт. Токтотуп салсамбы, бул кандай, динибизге туура келеби же туура келбейби дейт. Өзүм ичимен бир кыжалат болуп атам дейт да. Биринчиден бул адамда шек саноо деген, булар биздеки азыр окутуп аткан тренер коучтар шек саноо деген нерсени жүрөк өзү сезет. Аллах жүрөктү өзүн сүйүү үчүн жараткан. Биздин жүрөккө шек санаатты демек ташташыбыз керек. Муну тренер коучтар сопротивление деген шылтоо менен сен ушу мең сага өнүгүүңө каршы чыгып атат дешет дагы. Сопротивление болуп атабы? Ушуга каршы туруп сен улантышың керек дейт. Жок, жүрөк сезет, кайсы нерсе харам, кайсы нерсе халал экенин. Илгери билесиңби Айгерим, студент кезибизде, мен студент кезимде көчөдө бакчылар көчөгүнө коробкаларды коюп алып отурушчу көчөдө. Алдында бычак, карта, таспих, дагы бир нерселер болчу. Азыр эми заман өзгөрдү, ислам дагы өнүгүп атат. Ошондуктан булар дагы өзгөрдү, өнүктү. Анткени иблис бизден канча 1000 миллиард эсе илимдүү. Бизди кайра эле ислам менен алдайт. Ошондуктан азыркы заманбап көз ачыктар бардыгы көз ачык. Мен сага гарантия берип айта алам. Анткени булардын колунда suicide деген сертификаты бар. Ошол эле көз ачык. Болбосо ким билет, эч ким билбейт. Аллах Куранда айтып атат Ан-Намл сүрөсүндө. Асмандагылардан жана жердегилердин бардыгы бириксе да келечекте эч ким билбейт. Эмне үчүн бул келип алып, бир-эки цифраны көрүп алып эле сен бактысызсың, бактылуусуң, сен мына нерсеге шыгың бар деп атат. Шыкты Аллах бизге кантип берген? Мисалы мен 9-классында камыр жайганды үйрөнгөм, кантип кайта-кайта жайып, кайта-кайта кайталап жүрүп. Бул нерсени Аллах бизге жаратылышыбыздан ушундай алып берген. Бир нерсени кайра-кайра кайталай бересиң, ошол нерсеге бара-бара адамда шык пайда болот дагы, жасап баштайсың. Булар болсо сен экисиң, цифра 2де туулгансың, адамдарга жардам бериш үчүн сенин миссияң ушул деп атат. Биздин миссиябызды сындар чечпейт. Аллах Куранда Зария сүрөсүндө 56-аятта айтып атат. Мен жин жана инсандарды өзүмө ибадат кылуу үчүн жараттым. Болду, точка. Башка миссияны издеп бизге керек эмес. Ошондой эле сиздерге 3 шпаралка берем. Ушул 3 шпаралканы ким бекем карманып жашаса, анда исламда адашпайт. Биринчиси, адам ойлоп тапкан илим эч качан ишенимге ээлик кыла албайт. Но биз колдонуп аткан исламдын автору Аллах. Экинчиси, шек санап атасың, дароо ташта. Шек санап атасың. Ал коуч сенин акчаңды алгысы келип, сопротивление деп шылтоо таап атат. Бул жүрөк шек санап атабы? Жүрөк сезет, кайсыл нерсе харам, кайсыл нерсе халал экен. Дароо ташташ керек. Үчүнчүсү, адам ойлоп тапкан илимди жүрөккө киргизе турган болсок, биз автоматтык турда адашабыз. Суициддин автору ким? Жанат Кожомжаров деген Казакстандык киши. Мунун максаты только акча соруу, сенин акыйдаң, акыретиң, мына жакта акыйдаң бузулуп кеттиби, кабырга киргенде кыйналасыңбы, анын иши жок. Өзүңө күйбөгөн акыретиңе башка ким күйөт? Эч. Подсознание деген нерсе дагы адам ойлоп тапкан нерсе. Автору ким? Джон Кеха. Ал ким? Америкалык, Американын Канада штатында төрөлгөн, 1946-жылы туулган канадалык киши. Ал подсознание деген нерсени общий ушу сенин кровотечениеңден баштап пищеварениеңге чейин башкарат деп атат. Эгер чындап башкара турган болсочу, адамдын денесинде кан айлануунун эки системасы дайым жүрүп турат. Кан айлануунун чоң тегереги жана кан айлануунун кичине тегереги. Чындап эле подсознание башкарып аткан болсо, азыр сен мага айтып берчи, денеңде кан айлануунун чоң тегереги жүрүп атабы же кичинесиби? Билбейт. Эч ким билбейт, өзү да жооп бере албайт. Эмне үчүн подсознание может все болгон болсо, ал адам балалуу болгон жок. Аллах мындай эле жазалап коет. Кимде ким подсознание может все деп жашап аткан болсо, бул өтө чоң ширк. Тавхид, ислам дининдеги тавхид,
Аллах бардык нерсени өзү жаратты. Аллах жараткан нерселер бизге эч нерсе бере албайт, мүмкүн эмес. Ошол эле Курандагы 67 аят, 67 сүрө 30 аяттан турган Мүлк сүрөсүн жаттап алсаң, кабыр азабынан сактайт деген нерсе, биз буну себебин аткара атабыз. Сактоочу зат өзү Аллах. Мүлк сүрөсү сактабайт бизди, Аллах сактайт. Биз болгондо Аллах эмне десе ошону аткарышыбыз керек. Болду, чек. Башка нерсени киргизиштин кереги жок. Дин толук. Кимде ким динге жаңылык киргизе турган болсо, бул бидат деп эсептелет. Бидат деген садакаң, зекетиң, орозоң, фарзың, нафилиң, ажылыгың, дагы эмне кылабыз биз? Курбандык кылабыз, зекет беребиз. Ушулардын бардыгы кабыл алынбаган аз келесипчи, шахадатыбыз да кабыл болбойт. Шахадатын кабыл болбогондон кийин капырдан айырмабыз кайсы? Ошондуктан бидат нерселерден качыңыздар. Ислам дини толук. Эмне деген суроо бересиздер? Бардыгы бар. Аяттар менен, далилдер менен, хадис бардыгы менен. Ошол окуяга ылайык окуядагы болуп өткөн сахабалардын тарыхында. Бидатка ислам дини муктаж эмес. Ошондуктан кимде ким жолго салынып алып, ошол шарлатанский методду ишендирүү максатында жолго салынып алган болсо, айтпай эле коеюн, анын акырети кандай болот. Анан мына адам акысы деген нерсе өтө жаман нерсе. Аллах мунучу миллиард жолу өмүрүң өткөнчө барып ошо Меккеде жашап, күнүгө умралык, күнүгө ажылык кылсаң дагы адам акысы деген нерсени Аллах эч качан кечирбейт. Өзүнүн акысына келгенде кечирет, адам акысын кечирбейт. Эмне үчүн? Адам акысы деген 3 шарт менен тоозу кабыл болот. Биринчиси, ушул адамга барып кечирим сурашың керек. Мен сени жаңылдырып койгонум үчүн кечирип кой. Экинчиси, Аллахка келип кечирим сурайсың. Аллах, мен мындан кийин сага сөз бердим. Экинчи бул жолу баспаймын. Үчүнчүсү, ушул нерсени мен жаман көрүп ташташың керек. Эми элесип, азыр мисалы жолдо бир адам жакшынакай эле жашап жүрсө ислам менен, анан аны бир шарлатанга кезигип калды дейли, анан подсознание может все, карта желаний дает все, бирдеке деп башын айландырып койду. Ал байкуш өмүрү мындай нерсени укпаган. Жолдо бара жатып, туюстан эле КамАЗ сүзүп кетип өлүп калды дейли. Кабырга кирсе, биринчи очередде эмне деп сурайт? Раббиң ким деп сурайт. Ана эмне деп жооп берет ал адам? Подсознание дейби. Ушундай кылып, ушул эле окуучулардын арасында кимдер өтүп кетти биз билбейбиз. Ал адам кабырга кирип алып кыйналып атат, 3 суроонун жообунан кыйналып атат. Раббиң ким? Подсознание может все дейби. Пайгамбарың ким? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйөм деп айтканы менен оозунда Джон Кеха, Луиза Хей, Тони Робинс, Роберт Киясаки ушул төртөөнү ээрчип атат. Луиза Хейди кошуп туруп. Анткени Люби себя деген методиканын автору ошо Луиза. Аффирмация, визуализация. Үчүнчүсү, динин кайсы деп суроо берет. Динин кайсы десе, мына өлүп кеткен адамчы ислам деп жооп бере алышы мүмкүн болбой калат. Анткени жүрөгүнө уже ширк бидаттар кирип кеткен. Биз бул жакта жүрөбүз, өзүнчө жүрөбүз, эчтеке менен ишибиз жок. Тиги жердин астындагы адам кыйналып атат, шарлатан деле ал менен иши жок, ага баары бир болуп атат. Ар ким өзүн өзү күйүп, исламдан түшүнүк алыңыздар, илим алыңыздар сөзсүз. Ошо. Подсознание может все деген өзүндай 1 саат сүйлөй турган тема, 1 саат сүйлөгөндөн кийин уже бул жөн эле лохотрон экенин ачып койсо болот. Бирок азыр дагы башка суроолор болсо, ошол суроолорго жооп берейин. Бул нерсенин баардыгын ошо билбестиктен болуп жатпайбы? Билбестиктен эле болуп, ошол даже мындай айтат экен да баягы тозокко жол акча турат депчи. Бейишке жол бул бекер эле. Бирок биз ошол бейишке жолду, бекер жолду тандабастан биз тозокко кете турган жолдорго акча төлөйт экенбиз да. Мен өзүм деле канча миң акчаларды көрөттүм ошол нерселерди үйрөнүшүнчө да. Бирок бир нерсе эле боло болчумун. Анан мен балам чарчап калгандан кийин эле мен ошону мынтип ойлоп калдым да, баягы психологдордун сабак алып жүрүп, балаң чарчап калганын себеби ошо сен коруп калгансың. Андан кийин сен бала төлөбөгөнүн себеби ошо коруп калгансың дагы, сенде подсознанияга кирип алган. Подсознанияга кирип алган. Болду, ошон үчүн сен кечке кыз төрөй бергенсиң деселе, ооба да чындап эле подсознанияма кирип алган. Ошон үчүн да мен эркек төрөй албайм да. Ошон үчүн мен улам кыз төрүп жатам да деген ой кирди да магачы. Бул менин установкам да депчи. Азыр ушундай ойдо жүргөндөр толуп турат. Акчасы жок болсо деле, мен установкам жаман, акча жаман деген установка кирип калган үчүн
менде акча жок болуп атат. Менде ушундай мындай кедейдин установкасы болуп калган үчүн менде ушундай болуп атат деп гана жашап жүргөндөр азыр толтура. А бирок бул нерсенин алдыгы мен ошону илим алып баштаганда гана мен түшүндүм да, илим алмайын адам түшүнбөйт экен. Илим алмайын, ушул нерселерди мынтип туура чечмелеп берип, мынтип адамдарга жеткирип бермейин. Ушул нерсе туура экен деп жүрүшөт экен да. Илим алгандан кийин гана эмне болду менде? Эркектин дагы аял кыз болобу, эркек болобу кандай бала бербесин, Аллах таалам ошо бала берем десе берет, кыз берем десе берет. Ал бербейм десе бербей коет да. Бул нерсенин баардыгы ошо подсознание менен сознание же установкаңдан эмес экен. Ошол нерсени адамдарга көбүрөөк жеткирип берели. Анан бул жерде сизге суроо берген экен, ассаламу алейкум деп Сатыбекова. Фин-код, психология, разбор, проработка. Анан трансформация, ойдун жөнүндө маалымат алайын дедим эле. Динге туура келеби дейт. Трансформация деген нерсени булар бир абалдан экинчи абалга өтүү деп түшүндүрүп атат. Бир абалдан экинчи абалга өтүү дегенде биз бир абалдан экинчи абалга дароо эле өтүп кетишибиз мүмкүн эмес. Бул жөн эле жомук, жөн эле лохотрон. Мисалы, сенде дагы нафси бар. Нафси эмне? Нафси деген эго. Менде дагы нафси бар. Бул нафси ушунчалык бекем, күчтүү. Муну Аллах тозокко биринчи жолу 100 жыл салган. Тозокко салып туруп, кайра алып чыккандагы эй нафси, сен кимсиң десе, мен сен сенсиң деген. Экинчи жолу дагы 100 жыл тозокко таштап туруп, экинчи жолу сурайт. Эй нафси, сен кимсиң десе, Аллахка бул каяш айтып атат нафси, сенсиң, мен. Үчүнчү жолу дагы 100 жыл салып туруп, анан кийин дагы сурайт. Эй нафси, сен кимсиң десе, сенсиң, мен. Ошондо анан нафсини Аллах кармап туруп ачка коет. Таптакыр суу бербей, тамак бербей ачка койгондо анан нафси өзүнө келип, жалдырап баштайт, анан айтат: сен менин жаратуучумсуң, мен болгону нафсимин деп. Нафси ушунчалык күчтүү нерсе, бул нерсени сындыруу да оңой эмес. Алымдар кантип алым болгон, ушул нафси менен күрөшүп жүрүп, ушул менен до конца жизни битва болот бизде. Бир абалдан экинчи абалга өткөндө мындай трансформация менен өтүп кетет деген жөн эле лохотрон нерсе. Кана эми ошо 20 минуттан ичинде ушул бардык жаман көргөн сыфат касиеттерибизден ажырап туруп өнүгүп кете турган болсокчу, Кыргызстанда бардыгы интеллигент болуп калмак. Мүмкүн эмес нерсе бул. Ошол окутуп аткан тренер, коуч өзү деле ушул нерседен аябай кыйналып жүрөт. Анткени ал дагы бизге окшош пенде. Жаман көргөн сыфаттары бар, ошол нерселерден арыла албай келе жатат. Эгерде чындап эле арылып кете турган болсо, андачы Аллах сүйгөн кул болуп жашап калмак. Аллах сүйгөн пенде болуп. 20 минуттан ичинде жөн эле бир медитация жасап коюп, анан трансформация болуп каласың деген бул жомок. Экинчиден, жазып туруп, кагазга жазып туруп, анан өрттөйсүң деген нерсе психологияда бар. Бирок жазып туруп өрттөй эле кутулуп кетиш дагы бул жомок, жалган нерсе. Могул жерде Жумагүл эже Зенагүл Омурова деген айым жазган экен. Проработка медитация боюнча дейт. Медитация боюнча терең окугум келет дейт. Анткени медитация ушунчалык көп кылганмын, азыркы учурда адамдар дагы аябай көп кылып жатышат. Ушул нерсени көбүрөөк түшүндүрүп бериңизчи дейт, медитацияны. Медитациянын негизги булагы бул индуизмден чыккан. Исламдан чыкса бир жөн. Индуизмден чыккан. Буддизмден чыккан. Буддисттер алгиче лама, Далай лама дегендер алгиче ошонун урпактары, окуучулары алгиче медитация жасайт. Медитация дегенде булар дароо эле чоң ажанын видеосун ыргытып коет да манипуляция кылып атат. Чоң ажы эме уруксат берип атат, сен кимсиң дегендей мани. Чындыгында медитация деген эмне? Тафаккур, ой жүгүртүү. Ой жүгүртүү. Аны музыканы коюп алып, ак булутка отуруп, космоско чыгып, мынтип отургону чоң ажы көргөн жок. Аны көргөндөчү фатва чыгарып туруп коймок. Эмне үчүн адам, мисалы, сен мен медитация жасасаң, мен ыйлап атам, эмне үчүн ыйлап атам ошо? Анткени глубокое дыхание өзү гипноз. Адам ушу гипноз жасаганда мээсине серотонин деген гормон бөлүнүп чыгат дагы, ошонун себебинен анан ыйлап атат. Баягы эмне десе ошону аткарып атат. Кадимкидей аткар, ыйла, элестет десе ошонун баарын аткарып атат. Чын-чынына келгенде бул өзү кичинекей гипноз. Гипнозда турган адамды башкарып коюу оңой эле нерсе. Азыр мен сени мисалы мындай кыл десем ыйлабашың мүмкүн. Бирок медитация кылдыртып туруп, муналарың полный бошоду, мен арка жүлүндөрүң бошоду, денелериң бошоду, бардыгы эми мындай кыл десем элестетип атасыңбы? Значит, сен гипнозго түшүп калдың. Гипнозду канча көп жасай турган болсо, адамга ошончолук көп зыян. Мунун зыянын адам дароо биле койбойт.
организми күчтүүлөр жеңип жүрө бериши мүмкүн. Кийин чыгып баштайт. Азыр муну кимдеген тренер жүрөт, эч кылбай аябай мындай грамотный аял экен, ошол аялга аябай ыраазы болдум. Бардығын разбирать етіп ашып беріп атат ошол. Медитация деген тафаккур деген ой жүгүртүү. Сен эмне үчүн жашоого келдиң? Жашоодон максатың болуш керек да. Анан бул жашоону кантип жашап өтүшүң керек? Ошол жөнүндө ой жүгүртүшүбүз керек. Биз ой жүгүртө турган болсокчу, ушунчалык көп нерсе бар. Мисалы, биздин жашообузду Аллах бир эле шилекейге байлап койгон. Эгерде шилекей жок боло турган болсо, адам кантип жашайт эле? Кичинекей жаңы төрөлгөн наристенин шилекейи жок наристени элестет кандай болот? Анын оозуна постоянно бирөө пипетка менен суу тамызып туруш керек. Ушул нерсенин улуулугуна, Аллахтын улуулугуна, или менен чексиздигине ой жүгүртүү биз үчүн тафаккур. Муналар окшоп ак булутка отуруп, космоско чыгып барып, Хан сарайды же болбосо жол тандабызды тартып келүү деген нерсечи. Азыр мындай деп атат да. Мынтип атат. Жолук салдык деле дейт азыркы учурда Абида акча потогун ачабыз деп элди алдап деле атпайбы дейт. Алланын атын кошуп деле сатып жатышпайбы. Ошол эле жолук салынып деле дейт. Музыка коюп алып, Аллахтын атын жамынып деле медитация жасап жатышпайбы дейт. Ооба. Бул нерсе ошо илимсиздиктен келип чыгат. Илимсиздиктен келип чыгат, анан адамдын нафсиси ушунчалык жаман нерсе. Бул адамдын нафсиси мынандай. Эгерде биз нафсини тарбиялабай кое турган болсок, буга только харам нерселер жаап тура берет. Харам нерсени аткаруу жеңил болуп калат. Калп айтуу оңой, бийге түшүү оңой, музыка угуу оңой, сетевой маркетинг иштеш оңой, кредит алыш оңой, кыйбат кылуу оңой, шек саноо оңой, бардыгы оңой болуп калат бугачы. Эгерде биз ислам менен жашабай, өзүбүз билип өтүүбүздү төргөп жашай берсек. Бирок биз ислам менен жашап, күнүгө ушу менен битва болуп, кармашып, мүмкүн болушунча эгабызды сындырганга аракет кылып, Аллахтын жолунан чыкпай кала турган болсок, буга бара ошол нерселер жакпай калат. Боенуп көчөгө чыккың келбей калат. Бидат нерселерден качып каласың өзүң эле. Наоборот, кечке мынтип телевизордо кээ бирлер өмүр бою сериалга убактысын кетирет го. Ошол нерседен көрө зикир айткан бул адам үчүн жакшы болуп калат. Анткени нафсисине ошол нерсе жаап баштайт. Эми бул жолукчан эки нерсенин себебинен ушул нерсесин таштай албай жатат. Биринчиси илим менен жоктугу, жахилдиги, экинчиси текебердиги. Азыр текебер тренерлер аябай көп. Барып туруп, мына сен окуп аткан нерсең харам. Бул нерсе адамды керек болсо динден дагы чыгарып коет. Установка деген нерсе подсознаниеге динден дагы чыгарып коет. Мен аны далилдеп берүүгө эмем жетет. Ушунду айта турган болсоңчу, мойнуна албайт. Анткени текебер. Өзүнүн несине текебер. Акчадан калам дейт. Экинчиден илимсиздик. Анан бир эле аятты жаттап алган булар. 13-сүрөнүн 11-аятын жаттап алган. Эгерде бир ком өзүн өзгөртпөсө, Аллах аны өзгөртпөйт деген аятты жаттап алгандагы, Аллах өзгөр дегенде эле дароо эле ушул медитация же болбосо подсознание может все деген жактан өзгөр деген жок бизде. Исламга карап, сүннөткө карап өзгөр деди. Сахабалар кантип өзгөргөн? Эгерде жакпаган бир өзүнө пайдасыз тиешеси жок сөздү сүйлөп ала турган болсо, орозо тутуп туруп тилин жазалаган, денесин жазалаган. Биз кантип жазалап атабыз? Жазаламак түгүл, нафсибиздин баарын кул кылып ээрчип калдык. Нафсибиздин эмнени аткарса, эмнени жакшы көрсө ошону аткартып атабыз. Ошондуктан биз нафсибизге алыбыз жетпей калды. Ошол тренер коучмун деп аткандар, батыштын идеологиясын бизге алып келип аткандар, бул өзүнчө чоң глобалный саясат. Аны чукуп келе турган болсок, бизде үчүнчү айымдын суроосун айтайын азыр ушул менен эметесиз да. Эже дейт, бир психолог айым бар дейт, жолук кийген психолог коуч айым. Ошодон курс сатып алганмын дейт. Аллах жөнүндө да айтат дейт. Ал аябай көп айтат дейт. Ал оозунан Аллахты түшүрбөйт. Проработка жасатат, кандай түшүнсө болот. Мык терапиясын да кылдырат дейт. Салават менен баштайт дейт сабактарын. Салават менен баштайт. Медитация менен бүтүрөт сабактарын дейт. Ошондо кандай болуп калат? Бул ошо өзүнүн эле жахилдиги, ошол адамдын жахилдиги. Мык терапиясы деген вообще исламда жок. Чындап эле жеңилдеген келип атат, анда 2 рекет намаз окуп туруп жеңилдешибиз керек. Биз кайгыбызды дагы, дартыбызды дагы, кубанычыбызды дагы бир гана Аллахка айтабыз. Кимде ким мык тебелеп аткан болсо, билип койсун, бул нерсе динде жок. Дин өзгөртүүгө муктаж эмес. Бардык суроого жооп бар. Эгерде бул адам ушинтип жолук салынып туруп, салават айтып, анан
пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып, адамдарга Аллахтын саламын жеткирип, анан акырында ушинтип тимел аяттарды кошуп туруп эме кылып аткан болсо, анда бул өзүнүн лохотрон экенин жаап жашыруу максатында ушинтип аткан болуп калат. Тилекке каршы ошондой азыр. Өзүнүн лохотрон экенин, шарлатан экенин жаап жашыруу максатында Аллахты көбүрөөк кошуп сүйлөйт. А чындыгына келип карай турган болсок, бул нерсе таптакыр исламда жок. Сахабалардын тарыхынан дагы таппайсың, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарыхынан дагы таппайсың. Ошондой эле ата текти тазалоо, ата тектен келе жаткан программа мени кыйнап атат деп окуп аткандар дагы көзүңөрдү чоң ачкыла. Пайгамбар ата тектен келе жаткан программа мени кыйнады деген эмес. Ошо Зинагүл Омурова деген эже ушул суроону берген экен. Текти тазалоо, квантовая психология дегендер көбөйүп кетти. Сен атаңа болгон абида болсо, сенде акча болбойт, ийгилик жаралбайт. Сен эч кандай бизнес кыла албайсың. Энең абида болсо, сен жолдошуң менен мамилең начар болот. Ушул нерселерге кантип ишенсек болот? Ушул нерселердин баардыгын азыр кылып деле жүрөбүз дейт да. Биз ошондо туура эмес кылып атабызбы деген суроо берген экен. Ооба, туура эмес кылып атасыздар. Анткени эмбрион төрөлгөндө эмбрион 120 күндүк, курс 120 күндүк болгондо Аллах бир периштени жиберип туруп, бизге рызкыбыздын баарын жазып койгон. Жазылып бүттү, болду. Сенин пешенеңде канча рызкы бар, менин пешенемде канча рызкы бар, Аллах баарын жазып койгон. Анан ушул нерсе атага болгон таарынычтан ушундай болуп атат десек, анда биздин акыйдабыз бузулган болот. Аллах эмес, сенин акыйдаң анда таарыныч болуп калган болот. Кимде ким ушинтип ата тегимен келе жаткан программа, атама болгон таарыныч акчага булок, энеме болгон таарыныч күйөөгө булок деп ойлоп аткан болсо, өзүңөрдү ошолордун ордуна коюп көргүлө. Сен ушинтип 9 ай көтөрүп, кыйналып, разырык болуп, толго тартып төрөгөн балаң, сени кичине болорбоз нерсеге таарынып алса кандай болот эле? Эмчектерибиз кесилип, араң чоңойтобуз, түнү балабыз температура боло турган болсо, түнү уктабай чыгабыз. Тамагыбыздан аш өтпөй калат. Ушул бала кичинекей сөзүңө көтөрө албай ушинтип ар кимден акыл сураса биз кандай болот элек? Вообще-то исламда ата энең кабыр болсо дагы сыйын жайына кой деген. Биз ким болуп калыппыз аларга таарынгыдай? Энебиздин таманынын астында бейиш. Ошо бул нерсенин баарын ошо илимибиз жоктугунан кылат экенбиз, эчитекенбиз. Анан шариатка каршы келе турган болсо кабыл албайбыз. Эгерде таарынычтан улам ушундай болуп, менин акча потокторум жабылып калды десек, анда акыйдабыз автоматтык түрдө бузулат. Биздин акыйдабыз бир гана Аллах болушу керек. Ошол эле тренер коучка суроо берип көргүлө. Макул, мен атама таарынган үчүн акчага блок болуп атыптыр, энеме таарынган үчүн күйөөм менен мамилем начар экен. Кээ бирки наристелер мындай төрөлгөндө эле атасынан ажырап калат, же болбосо апасынан ажырап калат. Аларга эмне себеп болуп атат? Алар деле кыйналып атат, акчадан кыйналып аткандары бар, турмуштан кыйналып аткандары бар. Атасы, апасы жокторго бере турган жолу барбы ушу тренерлердин? Ушинтип суроо берип көрүңүздөр. Аныктама сураңыздар, сөзсүз. Подсознание может түшөт болсо. Подсознание деген эмне? Каерде жайгашкан? Адамга жасала турган функциясы эмне? Ушул 3 суроону бериңиздер. Жооп бере ала турган болсо, макул, жооп бере албай турган болсо, өзүнүн сүйлөгөн сөзүнө дагы өзү түшүнбөй аткан болсо, анда окуштун кереги жок. Бардык нерсе, бардык суроолорго жооптор ислам дининде даяр. Анан бул жерде ушул суроо аябай көп берилген экен. Карасаңыз, ассаламу алейкум, ата энеге болгон абидаларыңар бар. Ошол үчүн жашооңорго таасир берип жатат. Ушул динде бар бекен? Дагы ушул боюнча, абида боюнча аябай жазган экен да. Ата тек боюнча жазышкан экен. Куран аяттарда камтыган программаларды берип жатат дейт. Аз бир толукканды окуп берейин. Анарбаевна деген айым. Ассаламу алейкум, азыр текти тазалоо деп Куран аяттарын камтыган программаларды берип жатат. Психологдор, ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Бул ата тектин күчү деген сабакты мусулман эмес, капыр киши жазган. Аты ким? Павел Вяч. Сила рода деген китеп жазгандагы, сен атаңа болгон таарыныч, энеңе болгон таарыныч, анан алардын баарынан арылсаң, мындай болосуң деп. Бирок бир кагазга атама болгон таарынычымын баардыгын мен мынтип кечтим, анамына деп койсоң эле дароо мынтип эме болуп кетпейт. Кандайдыр бир адам атама болгон таарынычтан арылам деп бир сөздү кечке кайталай берсе, бир аз жеңилдеп калат. Бирок ал нерсе жоголбойт. Жүрөктү кантип тазалайбыз биз? Исламдагы зикирлерди кайра кайталайбыз, Аллахтын ысымдарын жаттайбыз. Ушу 99 ысымын толук жаттап кое турган болсок, жүрөгүбүз таптаза болуп калат. Бирок жашообузга ушул атага таарынычтан ушундай менин жолум болбой жатат деп киргизип алуунун өзү илимсиздик.
Биздин жете болуп турат. турган бир эле техникабыз бар. Кимде ким техника издеп аткан болсо, Аллах айтат: "Эй пендем, мен каалаган нерселерге баш ийип аткарсаң, сен каалаган нерселерди мен сени жаратып коем. Мен каалаган нерселерге баш ийип аткарбасаң, сен каалаган нерселерде мен сени кыйнап коем. Бирок мен каалаган болот, сен каалаган болбойт" дейт. Болду, ушул эле. Эң элементарный токотер жери, токотер шпаргалка ушул эле. Аллах каалаган нерселерди аткарып кой, жыргап жашайсың. Аллах каалаган нерселерди аткарбайсың. Мына ошондуктан каяктагы бир илими жок бирөөгө барып алып, ата тегиңи тазалап, ата текке окулуп аткан сүрө аяттарды окутуп ата, ошолор кабыл болбойт. Эмне үчүн? Анткени биздин ниетибизде Аллахтан ыраазычылык үчүн эмес, ата текти тазалайм деп окутабыз. Алар барзак жашоосунда, барзак деген кабыр жашоосу, биз жалган дүйнө жашоосунда жашап жатабыз. Экөөнүн ортосунда тосмо тосулган. Алардын сүйлөгөнүн биз укпайбыз, биздин сүйлөгөнүбүздү алар угат. Эгерде көзүбүздө парда тартылып аларды көрбөйбүз. Эгер көрө турган болсокчу, келип туруп чокубуздан нары бир салмак. Эй, сен муну жашап аткан жашооңдогу кыйынчылыктын бардыгы өзүңдүн нафсиңден келди. Мага эмнеге шылтап атасың? Тирүүлөр калды, эми өлгөндөр калдыбы деп туруп чоңотобуз. Чокубуздан нары бир чаап туруп кетмек. Мына жашоодо кыйналып аткан нерсебиз биз жөн гана Аллахтын айтканын аткарбай койгондуктан ушундай болуп атат. Кимде ким ишенбесе, Аллахтын айтканын баарын аткарып көрсүн, жашоосу өзгөрбөсө келип менин бетиме түкүрүп кетсин. Жалалатта жашайт. Могул жерден дагы бир айым жазган экен да. Мен суицайдан өзүмдүн жашоомду айтып беришти дейт. Сен туулган күнүңдө мындай экенсиң дейт. Сен победитель экенсиң, сен аябай мындай аракет кылсаң, жашоодо көп нерсени жеңесиң деген. Мен ишенип алганмын. Ошондо бул нерсе туура эмеспи дейт. Адам негизи Куранда айтылган орто жолду карманышы керек. Орто жолду кармануу деген эмне? Ошо максатыңа жете турган бардык способтордун бардыгын, пландардын бардыгын чийип туруп, ошонун баарын ишке ашыр. Анан кийин тобокелин Аллахка ташта. Ошондо сөзсүз түрдө Аллах жооп берет. Аллах өзү айтып атат: "Мен дуа кылып сураган пендеми кургоюудан уялам" деп атат. Анан ошол жерге барып алып эле сифраларды көрүп алып эле сен ийгиликсизсиң, ийгиликтүүсүң деп айтуу пенде үчүн таптакыр жараксыз нерсе. Анткени ал дагы бизге окшош пенде, ал дагы бир күндө 3 жолу тамактанбаса жүрө албай турган пенде, ал дагы суусай турган пенде, алсыз, уйкуга муктаж пенде. Бизге эч качан жардам бере албайт, мүмкүн эмес. Ошол суицайдын автору Жанат Кожомжаров өзү эмне үчүн ислам менен жашай албай жүрөт? Алым болуп кетсе болот беле? Өзүнүн плюс жактарын, күчтүү жактарын билип таап кетсе болот беле? Таба албай атабы? Өзүндө жок нерсени сизге каяктан берет? Азыр өзүн ошо Кудай деп элестетип, Кудай көрүп алгандар көп да, өзүнүн техникаларын чыгарып алгандар көп. Анан бул жерден ассалам алейкум, 7 чакра, 8 чакра деген кандай? Чакраларды активизациялоо деген динге туура келеби дейт. Чакра деген негизи исламда бар нерсе. Эгерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине кайрылабыз. Кимде ким эки эриндин ортосун, тили, эки сандын ортосу, жыныстык мүчөсүн сактай турган болсо, мен ага бейишли кепилдик кылам дейт. Эми ушунун чындап эле ачылып же жабылып калганы бизге көрүнбөйт. Мисалы, сенин күнөөң канча экени мага көрүнбөйт, менин дагы күнөөлөрүм сага көрүнбөйт. Экөөбүздүн соопторубуз бири-бирибизге көрүнбөйт, ал гайып дүйнө. Анан эң биринчи чакра могу жерден башталат. Бул жердеги чакра адам Аллахка болгон ишеним канча күчтүү болгондо гана ачылат. Ушул жердеги чакра ачылгандан кийин адамдын дуалары кабыл болуп, Аллахка жакындап баштайт. Бирок аны компьютерге салып кантип көрүп атышат, мен түшүнгөн жокмун аны. Бул жакта чакралар бар туура, бирок аны активациялап, ушинтип отуруп алып йога Компьютерге салышпайт. Компьютерге салбай, жөн эле компьютерге да салбайт, жөн эле айта беришет да. Бул жерде мондай кылсаң анан ачылат, тигиндей кылсаң анан ачылат деп кадимкидей жанагы эле кыз суроо бергендей эле көзү ачыктай айтышат да. Жок, бул нерсе биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Анткени биздин чакраларыбыз чынында бар нерсе, бирок аны ислам менен гана ачабыз. Йога жасап, отуруп алып, ана йога жасаганда мындай воронкадан суу аккан сыяктуу келип, үстүңө кирип кетет деген нерсе дагы динде вообще жок. Жөн эле ибадат кыласыз, харамдан өзүңүздү тыясыз, кыйбаттардан өзүңүздү тыясыз, ошондо гана чакраларыбыз ачылып, Аллахка жакындап баштайбыз. Анан булар кантип активациялап, кантип аштырып атат, теги эле түшүнбөдүм ушунучу. Аларга деле түшүнбөдүм, кантип окпой ушинтип сүйлөп аткандарачы. Даже адамдын телосун компьютерге салып туруп, мынакей чакраларың мынасы ачык, мынасы жабык, мынасын ачыш үчүн мынтет экенсиң, мынандай кыласың дешет экен. Бул нерсе вообще исламда жок. Ал биздин көзүбүзгө көрүнө турган нерсе эмес. Мисалы, даарат көз алып атканда күнөөлөрүң төгүлүп атат, эч ким көргөн жок.
Канчалык ар бир тамчыга күнөөлөрүбүз төгүлүп атат биздин. Гусул алганда дагы ар бир тамчысына күнөөлөрүбүз төгүлүп атат, бирок биз көргөн жокпуз, көзүбүз тосулуу. Биз алсызбыз. Холакол инсана заифа. Биз инсанды алсыз кылып жараттык деп атат Аллах. Алсызбыз. Эч нерсени билген жокпуз. Бирок ушинтип ачып атат дегендерди кантип ушундай деңгээлде калп айтып атканына мен таң калам да. Кантип көрүп алат деле жүрөгүбүз таза болуп атканын деле биз өзүбүз көрбөйбүз да. Азыр Бул жерде дагы бир айткан экен. Окуп берейин. Ассаламу алейкум. Менде бир чоң көйгөй бар. Менин бир туугандарым Бишкекте бир аял кишиге барышат дейт. Ошого аябай ишенип алышкан. Ал пайгамбарыбыздан кийин бир пенде түшөт деген Куранда деп. Ошол менмин дейт экен. Айткандарына караганда Куранды жакшы билет, сыйкыр көз боемчулугу дагы күчтүү. Анткени көп адамдар барат экен дейт ага. Кээ бирлери больницадан чыгарып койгонун да айтып барышат дейт. Ошолорго операция жасайт, элдин көзүнчө эч кандай кан чыкпайт экен. Бул мүмкүн эмес да, туурабы? Жаңыланып атасыңар, ал ширк десеңер уккулары да келбейт экен дейт. Анткени мен Аллах менен байланышып туруп, эмне десе ошону айтам дейт экен. Алар айтканын баарын кылып, ошол жерде жүрүшөт. Мени күндө ойлондуруп кыжаалат кылган нерсе илимимдин жоктугу. Эмне кылам? Кантип ал жерден алып чыгам дейт. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кеңеш берип коюңуздарчы дейт. Бул кадимки эле көз ачык, бакшы менен биздин айырмабыз эмне? Менин жана сенин жаныңда жиндер жок, бизге жиндер кызмат кылбайт. Ал эми бакшылар менен жиндердин ортосунда договор бар. Жиндер келип туруп, ага шыбырап турат. Мисалы, эртеге саат Айгерим келет саат 9-га. Анан келери менен айтасың, мынанча бир туугансың де, сенин кыздарың бар де, мындай иштерди кыласың де, мындай де деп туруп, жиндер аларга информацияны берип коет. Анткени жиндер 700-800 1,5 миң жыл жашашат. Ошол жиндердин шыбыраганын бакшы контактка чыккан адамга айтып берет. Эмне үчүн биз өткөн нерсени билбейбиз дагы, булар билет. Анткени буларга жиндер шыбырап берип турат. Жиндер болсо иблиске алданып калышкан. Иблис кезинде ушунчалык илимдүү периште болгон, жиндер ааламындагы ушул өзүндөгү кол алдындагы жиндердин бардыгын алдап койгон. Ким мен укса бейишке кирет деп. Бирок жаңылып калган, чындыкты алып билбейт. Именно ушулар келечекти айта албайт. Анткени келечекти булар көргөн жок, булар буга чейинки көргөнүн гана айтып берет. Мисалы, бирөөнүн бир музоосу жоголуп кетти дейли. Ошол музоону ким качан кайсы убакта жетелеп чыгып кетти, кимдин коросунда байланып турат, анын баарын жиндер көргөн. Булар жиндер контактка чыкканда бири-бирине сурайт, кадимкидей. Ай, Рысмаматтын немеси музоосу жоголуп кетти, көрдүңбү, сен көрдүңбү? Ооба, мына жерде турат, мындай болду. Анан кайра көзү жумабызга ушунчалык тездик менен бири-бирине контактка чыгат. Анан келип туруп баягы бакшына муңдап, детчи болбосо деп туруп анан жооп берип баштайт. Жөндөн эле жооп бере бербейт ал көз ачык байкуш алардан аябай токмок жейт. Ушунчалык токмок жейт. Эгерде баш тарта турган болсочу, булар муну өлтүрүп кеткенге дагы даяр. Аны Эрнис Кыязовдун каналынан Давыт Фуркан деген мурунку көз ачык тобо кылган. Ошол көз ачыктык жашоосун кандай жашаган, ошол видеону көрсөңүздөр толук түшүнүп каласыздар. Анан булардан кутулуунун жолу ушул. Ким эртең мененки жана кечки зикирлерди калтырбай жүрсө, жана 5 убакыт намаз окуганда, 5 убакыт намаз бизге мындай овальный формада зашта болуп туруп калат. Эгерде ким намаз окубай жүрө турган болсо, ага кирип кете берет оңой эле. Анткени зашта жок да, мындай стекло сыяктуу зашта турат да биздечи. Намаз окубасак ушундай болуп калабыз. Эми сиз суроо берип аткан эже, кантип кутулам десеңиз, анда адам мисалы бир жолу бардыбы көз ачыкка, кайра келе турган кылып окуп коет. Анткени ага акча керек. Бизнес да бул. Анткени жиндер менен көз ачыктар договорлошкондо ортосунда сага бекер келбейт, анын баары акчайга келип турат. Сен жакшы жашайсың зато, мындай болосуң деп алдап койгон. Азыр бизде деле акчанын кулу болгондор толтура, дини сатып ийгендер толтура, динден чыгарып жаткандар толтура. Бакшы эмес, жөнөкөй эле адамдар деле ушундай. Тренер, коучтар айрыкча адамды динден чыгарып, өзү да динден чыгып кетип атат. Аны кааласаңыздар айтып берем. Анан ушул адамды эми кантип алып калыш керек? Мүмкүн болушунча Аллахтан сураш керек. Ушу жолдо кетип атканда жолун тосуп таштап, вообще барбай турган кылып кой. Анан дагы эле ынабаса, анда аятал күрсүнү окуш керек. Аятал күрсүнү окуп туруп, ошо бакшынын үйүнө кирип барсаң, уже жиндери качып кетет, анан каалаганча даават кылып аласың. Рукуяларды окусаң, жиндери качып кетет, анан кийин адам болот, ал болбосо болбойт. Бара турган адам жакындарын тосуш
үчүн Аллахка дуа кылып кайрылышы керек, сөзсүз. Дуа кылбасаңыз, Аллахтан жардам сурабасаңыз, пенде эч качан жардам бере албайт, мүмкүн эмес. Бул дагы бир айым жазган экен могу жерден. Азыркы учурда мен жолукчан эле айым дейт, психолог. Аябай көп айымдар окуйт андан дейт. Кукла терапия жасатат дейт. Кукла терапия деген кандай, мен биринчи жолу угуп атам. Бул нерсе ширкпи дейт. Америкада 1940 жылы мына жерде турат, азыр фамилиясы ким эле? Сан-Маринову, бирдеке Симоронбу жаты. Фамилиясын унутутам. Ошол адам ойлоп чыккан. Эмне үчүн? Аны психбольницадагыларга, психбольницада ооруп калат го адам. Ошолордун балалыгын эстеп калабы ушу кукланы көргөндө. Ушу кукланы көрүп балалыгын эстеп калабы балким деп туруп, анан мындай эмне тажрыйба жүргүзүп эле көргөн. Бизде эмне деп атат? Ушу кукланы жасаганда сен болсо өтүп кеткен баардык кыйынчылыктарың эсте, беременная болгон кезиң эсте, токсикоз кезиң эсте, 9 ай бою кыйналгандарың эсте, ушунун баарын эмоцияңды чыгарып туруп, мына кукланы жаса, ушу менен кой бер деп атат. Анан төрөттө да кыйналасың да, төрөт өлүм го, ушул нерсенин баарын эсте, балаң ооруганда, чоңойгондордун баарын эстеп туруп, анан ушу кукланы жасаганча эмоцияңды баарын ушул жака берсең, сен жеңилдеп каласың, ушу менен чыгып кетет деп атат. Чынында бул тажрыйба психбольницадагы оорулуулар үчүн жасалган тажрыйба. Эми элестесеңиз, психтерге жасалып аткан тажрыйбанын бизге эмне тиешеси бар акыл эси жайында го? Ошентип айтат, мен биринчи жолу да бул нерсени көрбөптүрмүн дагы. Анан дагы бир айым жазып атат, эме депчи. Ошондой эле динде жүргөн эле адамдар, психолог, коуч дейт, бизге акча потогун ачам, бактылуулук, сен курска катышканда курстан бактылуулук табасың деп чакырып жатышат. Ошолорго да барсак болобу? Жана ушул эле учурда дейт, баягы эле Абида. Абиданы айтып жатышат. Бирок эми Абиданы уже уктуңуздар. Адам эмне үчүн баттарынат? Биринчиден, нерсесин ушунчалык тойгозо берип, руху ачка калган. Эми бул адам кичине эле сөз укса эле тарынып кала берет. Менин устазам бар, ушунчалык илимдүү, ал Куранды аябай жакшы окуйт. Адам сүйлөп атсачы, наоборот түшүнөт да, аначы бакшы илими жоктуктан ушинтип атат деп түшүнөт. Биз илими жоктор бирөө кичине сүйлөп койсо эле таарынып, ошону жүрөгүбүзгө алып алабыз дагы, жашообузду биротоло ошого байлап алабыз. Мен таарынычтан ушинтип атам, жолум ачылбай атат, мына акча потогун ачып ийем деген өзү вообще да кудайлык. Мен кудаймын, сенин рызкыңды көбөйтүп коем дегендей эле кеп. Кимде ким рызкысы кемей аткан болсо, күнүнө 1000 жолудан истигфар айтсын. Ал эгер ошол тренер чындап эле акча потогун ача турган болсочу, Кыргызстандан Кытайдагы карызы Датка кеме линиясын тарткан $389 миллион, $386 миллион. Тест реабилитация алганда $386 миллион. Пусть ошонун баарын Кыргызстандын акча эмесин блогун ачып туруп, карыздарды төлөп койсун, экономиканы көтөрүп койсун, анан ишенебиз, жөндөн жөн отуруп алып акчага болгон булуктан арылтып, акча потокторун ачып ийем десечи, Арстан Алай да антип айткан жок. Өзүнүкүн ачып отура берсин. Чындап эле ача албай, өзүнүкүн ачып отура берсин. Сени эмне кылат? Башын оорутуп, баскыла келгиле, мына жака кел, мына посттун түбүнө мынанча лайк кой, мынанча досуңду белгиле, анан мындай кыл деп шарлатан болуп эмне кылат? Өзүнүкүн өзү ачып алып отура берет. Биринчи кезекте Садыр Жапаровду ордунан кууп чыкмак, өзү болуп алмак. Ташиевди кууп туруп, күйөөсүн коюп коймок. Министрлердин бардыгына бир туугандарын коюп коймок. Сен эмне кылат? Башын оорутуп, миллиондук техника болсо сага берип эмне кылат? Өзү эле колдонуп отура бербейт беле? Анан кантип байып атат? Ушу сен берген акчадан байып атат. Сен алданып берип атасың, ал болсо көрдүңөрбү? Мен картажелание жасап койдум эле. Акчага болгон блоктордон арылгандан бери мага мынанча акча келди деп кылып айтып атат. Неужели биз бирөөлөр ушунчалык бизди алдаганын каалайбыз? Бирөөгө алдана берип жадабадыңыздарбы? Реалдык менен эле мен да убагында ошол жана ачып койсун, анда макул. Туура айтасыз. Анан бул жерде эме деп атат да. Ошол техниканын бардыгын дейт, мен деле бекер алып аткан жокмун да дейт. Мен сатып алдым деп атат да. Мен канчалыгын акча курап сатып албадым де. Мисалы үчүн $1000, $10,000 курап деле, мисалы үчүн 200 миң, 300 миң деп мен миллиондоп ошол техникаларды сатып алсам, мен сага бекер бермек белем. Мен сага болгон 5 миңге берип атам.
болгону мен сага 10 миңге берип атам. Ошентсе дагы сен ал окуй атасың дешет дейт да. Анан бул нерсени карасаңыздар жанагы деле болот да. Баягы тозокко төлөп кирип атабыз да дегендей эле болот да. Акча төлөп. Ушул нерсени дагы токтотуп коюунун жолун кайра эле биз исламдын өзүнө кайрылабыз. Умар радиаллаху анхунун дооруна кайрыла турган болсок, Умар радиаллаху анхуга элдер ал халифа болгон, Абу Бакр радиаллаху анхудан кийинки халифа. Ошого келип, эй Умар, базарда паланча кымбаттап кетти десе албай койгула деген. Ушулар токтотуп коюш үчүн окуй койгула, токтоп калат. Окуй берсин. Ошо Америкага барып, батыштын идеологиясын 10-20 миң долларга окуп келип жатабы? Мына жакта устазаларга акча төлөп, же болбосо бир Меккенин өзүнө барып жашап деле окуп келсе болот беле? Жок. Ага өзүнүн нафсиси жетпей атат, алын нафсисине өзү алы жетпей атат. Чындык жолду өзү билбей атат, анан кантип сизди бактылуу кылуу ийет. Бактылуу боло турган адам бир эле нерсени табат. Аллахты таптыбы? Алладан болду бактылуу. Аллахты жоготкон адам бардыгын жоготкон болот. Эгерде бул адамда чындап эле бактылуулук болгон болсочу, анын жүзүнөн көрүнүп турат уже. Таптакыр тавхидти жатка билет, акыйданы жатка билет. Бул адам бузулуп кетпей, шарлатандарды кошпойт. Эгерде адам өзүнө бар нерсени берет да, сопротивление болуп атсаң деле болбой эле кыстап атса, значит мунун окутуп атканы ширк. Андан алыс качыңыздар. Бүгүн ширк кылып атып анан өлүп калсак не болот? Акыретибиз не болот? Кабырга кирип алып аябай кыйналабыз. Ошондой эле ушул барып аткан адамдардын өздөрү руханий жактан ачка. Эгерде руханий жактан ток болгондо барбайт эле. Кана азыр мага бирөө келип курсумду оку десин, барбайм. Үстүңө акча кошуп берсе дагы барбайм. Мына жериме пистолет такаса дагы барбайм. Зачем мне ислам баарына даяр, бардык суроолорго жооп даяр, барып не кылам. Ошондуктан илим алыңыздар. Бир гана исламды алыңыздар. Икора бисми роббика деген аятты эсиңиздерге чыгарбаңыздар. Биринчи жолу Аллахты таанып алыңыздар, анан башкасына кетер. Аллахты тааныбай эле абида сабида анамна деп жүрө берсең, өмүрүң өтүп кетет. Анан эртеге кантип жооп беребиз? Эме экен да, баягы уже илим алып алгандан кийин уже психологиянын деле кереги жок болуп калат. Жок. Психологиянын деле кереги жок болуп калат экен да. Эч нерсенин кереги жок. Психологиянын таптакыр кереги жок мусулманга. Анткени психология лживая наука. Ислам реалдуу нерсе. Бардыгына далил бар. Кааласаңыз азыр тозокту далилдеп берем. Тозоктун бар экени кимшек санап аткан болсо. Ислам реалдуу. Реалдуулуктун чегинен чыкпай эле жашай берсек болду. Эгерде кимде ким ошол нерселерге ишенип аткан болсо, билип койсун, рухум ачка деп билиңиздер. Рухуңуз ачка калган үчүн рухуңузда тынчтык жок, ошондуктан барып атасыңар. Кимде ким руху толук ток болгон болсо, андайлардычы үстүнө акча кошуп берсе дагы барбайт. Туура айтасыз. Биз болсо денени эле тойдуруп берет экенбиз да. Тыртыбыз деле карап, уход жасап, ичиндирип, кийиндирип, баягы машинаны алып, үйдү алып, ушинтип эле напсини эле тойгузуп берет экенбиз. Баягы жүрөгүбүз ачка эле отура берет экен да. Анан адам эки составтан турат. Дене жана рух. Дене кайдан жаралган? Дене топурактан жаралган, топурактан өсүп чыккан нерселерге тоет. Топурактан өсүп чыккан жер жемиш, жашылча жемиш, дан өсүмдүктөрү, бакчевые, ошолорго тоет. Рух төбөдөн келген, асмандан келген, келгенге тоет. Аны тойгозом деп кафе, ресторан, шоппинг, саякат деген нерселерди жасоонун өзү кереги жок. Рух төбөдөн келбей, төбөдөн келген гана нерселерге тоет. Төбөдөн келген нерсени бул ислам. Эгерде кимде ким Жанат Кожомжаровдун немесине кирип кете турган болсо, ал оюнан эле чыгарган. Оксфорд университетин бүткөн Жанат Кожомжаров 54-58-жылкы киши. Ошол нерсеге барып өзү окуп. Мен деле билбейт экенмин да. Мен ойлогом да, суицидти Америкада же ушул жактан келсе керек деп ойлогом. Гүрзөбүдө казак эле эмелер турбайбы? Суицид өзү иероглифи дагы мындай эме суицид деп жазылат. Бул өзү Кытайдан чыккан илим. Бирок кытайлар өзү колдонбой атат. Эмне өкүнүчтүүсү, ушул мен мусулманмын, жаратуучум Аллах, пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам деген мусулмандар колдонот тилекке каршы. Муну жайылтып ушинтип өзүнчө методика кылып, китепти кылып чыгарып аткан киши ошо Жанат Кожомжаров. Бул казак киши. Ушулардын акыбети ушунчалык коркунучтуу. Анткени адамдын акысы деген оңой нерсе эмес. Адамдын акысын Аллах качан ошол адам кечиргенде гана кечирет.
Аллахым өзү кечирсин бизди. Анан эме жөнүндө көбүрөөк айтып коесузбу? Установка боюнча. Азыр анткени аябай көптөр колдонуп атат бунун. Мен бул видеону дагы буюрса сактап YouTubeга киргизип коем. Установка деген мындай нерсе. Установка деген эмне? Установка деген сенин Аллахка болгон ишенимиң алсыз. Дуа кылайын десең дуа кылганды билбейсиң. Анан мындай зикир, салат, истихфарларды айтып жүрсө ушуну берет десе, чындап эле береби? Койчу деп ишенбей атасыздар. Экинчиден, установка деген нерсе динден чыгарып кайсы убакта? Мисалы, Айгерим жаралды, сөзсүз бешенесине сыноолор келет. Мен жаралдымбы? Менин да бешенеме сыноолор келет. Менин дагы уулум алып койгон, Айгеримдикин да алып коюптур. Бул биздин установкабыз эмес, Лахул Махфуз деген китеп бар. Бул тагдыр китеби. Ошол тагдыр китепке жазып койгон. Айгеримдин баласын мынанчанчы жылы саат мынанчада алам. Жумагүлдүн баласын 2019-жылы 2-июнда кечки саат 20:00 алам. Аллах муну эмнеге берип атат бизге? Сыноо үчүн берип атат. Мына дүйнөгө жаралдыңбы, сыноодон эч ким кутула албайт. Эгерде кимде ким сыноону четке кагып, тагдырды ошо Лахул Махфузду четке кагып, бул менин установкам бар үчүн ушундай болуп калды. Анан булар айтып атпайбы? Сен күйөөм менен жакшы жашай албайм деген установкаң болгон үчүн балаң жок болуп калды деп. Значит, установка өлүм бере турган касиетке ээ болуп калат. Андай экен, өтүп кеткендерибизди тирилтип берсин, переустановка кылып. Кыла албайбы? Жөн эле Аллахка турат. Лахул Махфуз деген китеп, ушу тагдыр китебиз. Сөзсүз түрдө бизге сыноо келет. Сыноодон эч ким качып кутула албайт. Кимин ыйманы бийик боло турган болсо, ыйманына жараша сыноону берет Аллах. Эгерде кимде ким тагдырды четке кага турган болсо, автоматтык түрдө ыймандан чыгат. Экинчиси, Аллахтын аяттарын четке каккан адам ыймандан чыгат. Азыр сен барып бир тренер, коучка барып, Аллах айтып турго, адамдын пешен эмеси, көзү топуракка эле тоет деп атат. Бир колот алтын болсо, экинчисин каалайт, экинчиси болсо үчүнчүсүн каалайт деп атсаң, ал тренер сага айтып атат, бул сен установкаң, ошол үчүн байыбайсың деп атат. Бул адам автоматтык түрдө ыймандан чыгат. Астагфируллах. Чечимди Аллах чыгарат, бирок Аллах исламда ушундай айтып койгон. Кимде ким ошол Аятта бар. установкага ишенип алган болсо, анда ыйманыңыздарды жагылып алыңыздар. Анткени гарантия жок мусулман экениңизге. Мусулман эмес болуп калган адамдын техникасын окуп атканыңыз үчүн. Бирок бизде тоо эшиги ачык. Жаныбызды каргарага келип калганга чейин тоо эшигибиз ачык. Ошол тоону азыр дагы кыла берсек болот. Чоң рахмат Жумагүл эже, бул жакта бардык эле уже суроолоруна жооп алды деп ойлоймун. Ким көргөн болсо жана ким жакындары, тааныштары ушундай жолдорго жүргөн болсо, мына эми бул нерсенин бардыгын биз пендебиз да, билбестиктен кылып жатабыз. Анан бизде мындай бар да, адамдарда, сен кечээ эле мондай элең, анан бүгүн мындай болуп калдыңбы? Мисалы үчүн, особенно мисалы үчүн мен деле жолукка өткөндөн кийин, сен кечээ эле жолго жок элең, жолукка келип калдым дегендей эле. Ооба, мен с гордостью айтам, ооба кечээ эле менин жолугум жок эле, бүгүн жолукка келип калдым. Ооба кечээ менин ыйманым алсыз эле, бүгүн ыйманым толукталып атат деп мындай айтасың да, бирок адамдарда кечээ эле сен мындай элең деп наоборот сүйүнүш керек. Ооба, кечээ ушинтип адашып жүрдү эле, бүгүн адашпай калды. Азыркы учурда бул эфирде деле көрүп жатып деле, ошол балким ушул жолукчан психолог эжелерибиз, жолукчан адашып жүргөн эжелерибиз дагы өзүнүн программасын туралап балким, бул нерсе туура эмес экен мен кылып жүргөндөр деп бул жактан дагы өздөрүнө сабак алаттыр. Бирок эгерде бул нерсени көрүп дагы өзүнүн напсисин жеңе албаса, анда билбейм. Уже анда канчалаган адамдардын уже акысына дагы кирет да. Самоотношение болот ошондо. Мындай да. Ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы тоо кылгандар. Тоо кылган адам ал катаны кетирбеген сыяктуу. Бул менин сөзүм эмес, бул исламдан чыккан сөз. Эгерде ката кетирип келе жатабыз, эч кимибиз периште эмес, биз баарыбыз эле ката кетирип келе жатабыз. Ушул нерсени Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ташташыбыз керек. Дагы эле ушинтип жүрө бере турган болсок, билбейбиз эртеге кечке жашайбызбы, жокпу. Ушул нерсени колдон келишинче эски эшикти жабышыбыз керек. Бул нерсе трансформация эмес, бул нерсе исламда тоо намаз деп аталат. Тоо намаз окуңуздар. Катачылык кетиргендер болсо, бардык каталарын таштасын. Мүмкүн болушунча ислам менен жашаңыздар, исламда бардык суроого жооп бар. Мына батыштан келип аткан неме, бул биздин разумубузду оккупация кылганы келди, манипуляция. Бир элди басып алуу үчүн анын биринчи кезекте ой жүгүртүүсүн басып алуу керек. Ой жүгүртүүсүн басып алгандан кийин бул эл өзү эле багынып берет деген кеп. Эмне үчүн? Америкалыктар ислам динин кабыл алып атып дагы мусулмандар Американын
техникаларын колдонуп атат. Обидно болуп, мусулман болуп туруп анан капырлардан техника сурап атсаң. Ошол эле аффирмация деген кайталоо деген кеп. Аны алар бизден алганына барат. Біз кешке бір зикирди мисалы субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим деген эки сөздү 100 жолу кайталай турган болсоң, кыяматта таразаң соогу ушунчалык көп таразаңы соопко толтуруп коет да. Муну биз кайталап айтып атабыз, анан булар көргөндөй, мусулмандар бир сөздү кайра кайталап атат го, давай биз деле ушундай кылабыз анан. Не кылайлы десе, күзгүнүн алдына бар тур, мен кыйынмын, мен күчтүүмүн, мен мындаймын деп айтып тур деп туруп, анан кийин давай ушуну аффирмацияда киргизип коебуз деп программаны түзүп туруп анан алып келип койсо, биз муну зикир, салават, истигфарды кайталап аффирмация кылышыбыз керек эле. Бирок муналардыкын биз алыш өтө жеңил болуп атат, анткени биздин нефсибизге харам нерсе оңой жеңил көрүнүп атат. Азыр Абдушкур ажын алып келип туруп, мен кыйынмын, мен күчтүүмүн дечи десең айтпайт. Анткени мен деген сөздү Аллах өтө жаман көрөт. Мен деген сөз текебердиктен туу чокусу. Кимдегим күзгүгө карап алып өзүн эркелеп аткан болсо, билип коюңуз, нафсиңизди ушунчалык семиртип карап атасыз, эми нафсиге күчүңүз жетиши бир аз кыйын болуп калат. Семирип кетет нафси. Кечке мен кыйынмын, мен күчтүүмүн дей бергендер. Анан Вован Симоронду окуп аткандарга эскертип берип коеюн. Жаңыдондон кирпичи урдабагыла. Адам акысы деген нерсе бар. Кирпичин кайра аркасына кайтарып берип, тоо кылсаңар, анан тоогуңар кечирилет. Ошо Вован Симоронго башыңарды суга тыгып алып, акча суратканда өлүп калсаң эмне болот? Мындай бир хадис бар да. Бул хадис эки бөлүктөн турат, өтө сонун хадис. Кандай жашасаң ошондой өлөсүң. Элесек кандай жашасаң ошондой өлөсүң. Кечке аффирмация айтып атып, өлүп калсаң, анда аффирмация айтып турганан өлөсүң, эң акыркы өлүмүң. Кандай өлсөң, ошондой тирилесиң. Ошондо Вован Симоронго заряд, вообще-то кошелекту зарядка сайса, заряд алып мына жериңерди кичине иштеткилечи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эшиктен такылдатып кирип калса, ушундай кылып белем деп. Анан не үчүн андай мисал келтирип атасың десеңиздер, Аллах айтат, ушунчалык бир улуу адамдан уялган сыяктуу менден уял дейт. Азыр мисалы үйүңүзгө Абдушкур ажы же Максат ажы келип калды дейли. Ошонун көзүнчө кошелегиңерди зарядтай аласыңарбы, жокпу? Зарядтай албайсыңбы? Эмне үчүн Максат ажыдан ушунча уяласың да, сени 24 саат карап турган Аллахтан уялбайсың? Кичине ойлонгула. Ошентип көзүн оозун долдойтуп аткан тренерлер өздөрү ширк кылып атса, силерге кайсы бакытты берет? Өздөрү ислам менен жашай албай аткан болсо, анан кайсы несин берет? Өзүндө болгонун берет да, адам жок болсо эмнени берет? Мисалы биз деле балабызга тарбияны өзүбүздө эмне болсун ошону беребиз, жок болсо жок, колубуздан келбей медресеге беребиз. Анан алар ошо Меккеге барып окуп келиптир, макул. Фатвасын көрбөсүң да, мына менин немем, сабагым ислам динине туура келет деп. Мен башым эле кесип берем, ошол жака барып, мен Вован Симоронду окутуп атам, ушул нерсе исламга туура келеби десе, меккеликтер дебейт, мүмкүн эмес. Аны керек болсо, Меккедеги дворниктер дагы алым. Дворниктер барбы? Ошолор дагы алым Меккедеги. Анан ушулар кантип эле кошелекту зарядка сайып окутуп атам, ушул исламга туура келеби десе, кантип эле ооба деп калсын. Кичине акылыңарды иштеткилечи, мен үчүн болбосо да өзүңөр үчүн иштеткилечи. Муфтиятка кат жазып ийдим. Бизде шарлатандар аябай толуп кетти. Силер болсо эмне менен алек болуп отурасыңар билбейбиз. Подсознание может все, карта желаний дает все. Муну сен тагдырыңа келип аткан нерсенин баары сенин установкаңан, бул сенин подсознанияңа киргизип алган деп адамдар аябай көбөйүп кетти. Ушуларга фатва чыгарып коюңуз деп кат жазып ийдим. Жаман көрсө жан башка деп коюңуз да. Мен күйөм мусулмандарга. Себеби жакында эле бир эже өтүп кетти, мен жакын таанышым болчу. Ошол ушунчалык мээси сугарылып калган эле. Ушулардын методикасына аябай сугарылып калган эле. Эми сурагын кантип атат экен, ичим ачышат. Ошондуктан жазып ийдим. Кимде ким сага жакшылык каалаган болсун, сага күнүгө келип акча карматпайт. Күнүгө сага Аллах эскертип турат. Ошондуктан ушуларды жок дегендечи, исламда ыймандын 70 бутагы бар. Ошонун эң төмөнү, ыйманың эң төмөн болсо, жок дегенде жүрөгүң менен жаман көрүп кой дейт. Эгерде сен жүрөгүң менен дагы ушулардын кылып атканын жаман көрө албасаң, анда ыйманың вообще эле жок деген кеп. Эгерде ыйманың бийикпи, анда колуң менен токтотосуң же тилиң менен токтотосуң. Колум менен токтотконго бара албайт экенмин.
айым келип калды, жакында төрөшүм керек. Барганга аракет кылам фатва бөлүмгө. Бирок азыр муфтийге кат жазып ийдим. Мыналар ушундай кылып окуп атат. Ушуларды токтотуңуз. Мусулмандардын ыйманына жоопкер адам сиз, мен эмесмин. Мен муфтий эмесмин, сиз муфтийсиз. Ушуларды сиз токтотуңуз. Фатва эле чыгарып коюңуз болду. Мисалы, фатва чыгарса эле токтоп калбайт да. Сетевой маркетингке 2019-жылы 205-чи фатва чыккан. Бой без правил менен сетевой маркетинг харам деген фатва чыккан. Бирок токтоп калдыбы? Жок. Зато элдер билет харам экенин. Мына методикаларга дагы фатва чыккандан кийин анан элдер өзү карманып калат. Фатва чыгыптыр, значит карманышым керек экен деп. Фатва чыкпай турган болсо, мынаны деп айтып беришет экен. Мына деле жолукчан турат го, жолугу менен турат го, жолугу менен турсам эмне болуптур? Башчылар дагы жолукка кирет. Башчылар дагы окуйт Кур'ан Каримди. Башчылар дагы барат умрага, ажылыкка. Башчылар сизден дагы жакшы билет Кур'ан Каримдин тафсирин. Болгону сиз сыяктуу ибадат кылбайт. Ал жагын бизге көргөзбөйт, ал сыйкырлыкты, баягы жин менен экөөнү сүйлөшүп атканын биз көргөн жокпуз. Ошол үчүн бизге табышмак болуп турат. Мына биздин айланабызда жүргөн эмелер булар заманбап көз ачыктар. Анткени бакчылыкта өнүгөт да ушинтип тура бермек беле. Заман өнүгөт, жакшыга кошулуп жакшы өнүгөт, жаманга кошулуп жаман өнүгөт. Ошол эле Инстаграмда эме экен да, дагы бир айымды көрүп калдым. Ошол аябай жакшы эле өз дилимде илимдүү эле эже окшойт. Бирок өзү ушунчалык окутат экен, зикирлерди чалдыртат экен, зикир айткыла дейт экен, Аллахты эстегиле дейт экен, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылга дейт экен. Бирок финансылык потокту ачтыруучу курсу бар экен да. Финансылык потокторду ачтырып коюучу, финансыңды тим эле ушунчалык эме кылып коюучу. Анан эң өкүнүчтүүсү Жумагүл эже бул жерде ыйлайт турган акалга жетип калган экенбиз ушунчалык. Мына мен илимге келгенден кийин канчалаган устазаларды көрдүм. Чындап ушунчалык илимдүү экен. Бирок Инстаграмда жок. Инстаграмда жок. Ал илимдүү устазалар Инстаграмда жок. Инстаграмга чыгышпайт экен. Адамдарды ушинтип, мисалы үчүн, чыгып турса деле, балким көп айымдар туура эмес жакка кетпейттирбиз. Балким батыраак ыйманга келип, илим толукталмакпыз да. Бирок азыркы учурда мындай чындап мындай илимдүү устаза эжелерибиз, наоборот, Инстаграмда чыкпайт экен, соц тармакка чыкпайт экен, отуруп кечки Куранын окуп, ибадатын кылышат экен да. Ал эми ушул эле сиз айтып жаткан шарлатандар деп жатасыз го. Мына динден чыгарып жиберүүчүлөр күндөн күнгө көбөйүп атышат. Наоборот, ушунчалык көбөйүп атышат. Байкасаңыз, Инстаграмда ушундай көбөйүп кетти да. Ошол эле финансылык нерсени ачып коем дегенде башкача жол менен ачсам макул. Мисалы, кооператив деген пирамида. Бир адам келсе, аркасынан 3 адам келиш керек. Ошо 3 адамдын акчасын бириктирип, биринчиде турганга үй алып берет. Анан ал 3 адамга үй алып бериш үчүн дагы 12 адам келиш керек. Ушул нерсе кооператив бул мындай пирамида. Баш жагындагылар алат, аркасындагылар алат деп окутса бир жөн. Анан жөндөн жөн эле сенде установкалар бар. Ушул нерсени акчага болгон булуктон арылсаң, анан кийин акча келет деп атса, бул нерсе тадырга каршы келет. Анткени биз 120 күндүк эмбрион болгондо рызкыбызды жазып бүткөн болду. Эгерде мен тадырыма кедейлик жазыла турган болсо, миллиард техника аткарсам дагы баары бир өзгөрбөйт. Анткени ал Аллахтын өзүнүн илими, өзүнүн мага берген сыйы. Эгерде материалдык отзывды дагы азыр мына жазып атышат го, уялбай кантип жазышат, мен таң калам. Неужели сен мына 2 көзүңө 1 килограмм алтынга сатпайсыңбы? Бир бриллиантка, 1 килограмм бриллиантка сатпайсың, бир эле көзүңө. Ушул көздү суратпай туруп берген Аллах, ким эмесинде ичинде жатып алып, "Эй Аллах, мага көз бер" деп сурады эле. Эч ким сураган эмес. Ушуну суратпай туруп берген Аллахтын нематын көрбөй, анан ошол жерге барып алып, баягы курска окуп атып, "Паланча сени курсуңа окугандан бери менин күйөөм 5000 сом берди." Кантип уялбай жазып атышат билбейм. Адият сүрөсүнүн 6-аятында Аллах айтат: "Инсан анығында Роббисине нашкур." Нашкурлар ушулар. Ошо курска барып алып, болор болбосо 2000 анан 5000 көрүп атат. Мына жерде жүрөң согот атабы? Согот атат. Жерде бриллиантка сатасыңбы? Сатпайсың. Ушуну Аллах суратпай туруп берди беле? Ооба, суратпай туруп берди эле. Эмне үчүн ушуну көрбөйсүң дагы ана жака барып алып келген бир букет роза гүлдү көрүп атасың? Кичине уялайлычы, акылыбызды иштетели. Бизди жөндөн жөн эле Аллах мындай, "Айгерим каалагандай жаша" деп жөнөтүп койгон жок. Акылды берип туруп анан жөнөттү. Акылды ошол жака иштетели.
туура айтасыз. Эгерде Азыркы биздин эле сферада биз деле окуп келгендерде мына буга чейин мен окутуп жүрдүм го, азыр полностью токтоп койдум да. И ошол учурда мындай кейс деп чыгарып атпадыкпы? Кейс деп, монча миң болду, ана монча миңден мындай кылды деп. Ал нерсенин бардыгын биз эмес, ошо Аллах таалам жазып койгон экен да, көрсөчү. А биз ал нерсени кейс деп эле окумуш болуп атпайлыкпы? А бирок ал ошол убактылуу эле нерсе, ошол нерсени деле Аллах таалам берди деп көпчүлүгүбүз түшүнбөй жатабыз да. Азыркы учурда мен көпчүлүгүн тазалап салдым өзүм баракчамачы. Бул нерсенин ушундай бардыгы. Анан биз ошо мага келип ушул нерсеге кейс болду, 200 000 доходко чыкты, 500 000 доходко чыкты деп атып эле бизде эго ойгонуп кетет экен да, кадимкидей текеберлик ойгонуп кетет экен. Мен күчтүмүн да, менен болуп атат да, бул бизде гана да деп азыркы учурда көпчүлүгүбүз эле колдонобуз. Бизде гана болуп атат, бизде гана, биз гана ушул нерсеге мындай түрткү берип атабыз да депчи. Бул биз эмес. Мындай карап келгенде биз эмес да. биздин колубуздан эгерде бир нерсе келе турган болсочу, эгерде мен ырыскым сага жазыла турган болсо, сен мага бир тоолук буудай да бере албайсың. Анын баарын Аллах берип атат бизге. Анан кийин мындай көзүбүздү чоңураак ачып, кененирээк ойлонолучу. Буга чейин мектептин учурунда, мектеп кезибизде даже лялечка болуп роддомдо төрөлүп жатканда канча адам көрүп барды, белек алып барды, жаңы ползункаларды алып барды. Анан мектептин убагында далай жолу канча жолу 4 мезгил кийимди кийдиң, канча тонна тамактарды жедиң. Студент кезиңде да далай кийимдерди кийдиң, далай тамактарды жедиң. Ар күнү эртең менен ойготуп атат Аллах. Эч ким азыр жатарда эч ким сурабайт, мен эртеге саарлап тирүү ойготкон уктуңбу Аллах? Мына жүрөктөрүм ушундай болуп иштеп, бөйрөктөрүм иштеген бойдон ойгоноюн деп эч ким сураган жок, бирок Аллах суратпай туруп берип атат бизде. Биз эмне үчүн ошону көрбөйбүз дагы? Ана жака барып алып келип аткан кичине нерсени көрүп калабыз. Ал жөн эле совпадение. Ушул нерсе по-любому келмек. Ал курска окубасаң деле келмек. Анткени Аллах биздин пешенебизге жазып койгон. Бир секундасына чейин жазып койгон. Ал жөн эле совпадение. Ал жака барып алып, материальный отзывды өзү кимге жазыш керек? Ким сизге өнөр үйрөткөн болсо, ошого жазыш керек. Мисалы, бир адам бир жерге барды, клубника эккенди үйрөндү, кандай кылып караш керек жерди, кантип семиртиш керек, кантип аны карап чоңойтот, түшүмдү кантип алат, ошону үйрөндүңбү? Анан кийин келип өзүң клубника эктиң, түшүмүң аябай жакшы болду. Аны бирок адам өзү өстүргөн жок, жөн эле эгип эле таштап койду. Анын ар бир клеткалары, тамырлары, жерден немелерди соруп алып, баягы элементтерди соруп алып, өзүнүн ар бир клеткасына жеткиртип чоңойтуп аткан зат бул Аллах. Эгерде кимде ким пендеге материалдык отзыв жазып аткан болсо, көзүбүздү чоң ачалы. Ал адамдын шарлатандыгын таштамак түгүл, кайта улантышына биз себепкер болуп атабыз. Материалдык отзыв бирөө эгерде өнөр үйрөтсө, ошого жазсак болот. Анан жөн эле отуруп алып, эртең менен сен акчага болгон блоктордон арыл, акча потокторуңду ачып ийем дегенден кийин мен кагазга жаздым эле, анан кийин үйүмө 2000 сом келип калды, бөлөм таштап кетти деп жазыш өзү вообще-то тупизм. Мен да ошо бул нерсенин бардыгычы Жумагүл эже, жанагы эле сиз айтып өткөндөй эле илимдин жоктугунда болуп атат. Кадимкидей илим жок болсо, уже болду, рух ач калбаса эле ким эмне десе ошону ээрчи берет экен да. Ээрчи берет экен. Диякта сонун техника бар экен, мен ошону колдоно калсам эле болду. Сонун болуп турбайбы? Деп элечи, ушинтип ээрчи берет экенбиз да. Могул жерден уже илим алып алгандан кийин, могу өзүбүздүн жүрөгүбүз, рухубуз тоюп баштаганда болду, уже кадимкидей ак каран сезип калат экенсиң. Мен ону туура эмес кылып жүргөн экенмин. Могу нерсени туура эмес кылып жүргөн экенмин деп. Анан баягы мен бул жолукка келгенден кийин да илим алып баштаганда кадимкидей эме болдум да. Кой ушул нерсени мен эле биле бербей, башкалар деле билсин, мен канча адаштым. Азыр мага окшоп адашкандар канча? Азыр толуп турат, миңдеп, миллиондоп турат да азыр могул жакта. Особенно Кыргызстандагы эле үйдө отурган айымдар жашнакай болуп эле отуруп эле ушундай техникаларды колдонуп эле өздөрү эле адашып калганда билбей калышат. Баягы үйдө отурган айым эмне болуп калат? Ал жерде илими да жок. Ал ибадат да кылбайт, үйдө отуруп калат, кечки окшош, коёндой окшош күндөрүн өткөрүп калат дагы, ал даже илимди албайт да, албагандыктан бир рекламадан бирөөнүн рекламасын көрүп калып эле, деп эле ошого азырылып кетип калат да. Ушунун баары рухтун ачканлыгынан келип атат. Рухуң ачкан, анан тойгозом деп ар жака башын бугуп атат. Рухту бир эле ислам менен тойгозобуз. Эмне үчүн адам нары бери чайпалып атат? Максатын билбейт. Максатын изденүү кереги жок. Бизде Аллах Зарият сүрөсүндө айтып атат. 56-аятта, Зарият сүрөсү 56-аят. Мен жиндерди жана инсанды өзүмө ибадат кылуу үчүн жараттым. Болду, точка.
ибадат кылуу үчүн эле жаралдык. Ал жака барып аны үйрөнүп, муну үйрөнүп, ваган симорон деп башыңы сууга салып, акча сурап, жаңы кирпичин урдап, күнөөгө батып, антиштин бизге кереги жок, биз мусулманбыз. Бул жерден неме дейт, Максат Муктаров деген коуч чыгып жатат го дейт. Эс ачкыч дейт. Эс ачкыч деген техника деп чыгып жатат дейт. Ал жөнүндө ачып турган техника. эсиң ачабы? Астафыралла карабачы, эмне гана шындыктар чыкпай атат азыр. Аллахтын миң мертебе шүгүр. Эми кабарым жок экен. Мындайлар аябай көп экен. Мен уже мен деле жана куклат терапияны биринчи жолу уктум да. куклат Анан терапияны көп болсунчу дейт. ал жерде дагы ошо сагышыш, магышыш 2-3 жолукчан барган экен. Ошо жолукчандарды биротоло оружие кылып алышты. Фаберликте деле жолукчандар иштеп атпайбы? Эмне болуптур дей беришет го. Не бир жолукчан барып сойкулук кылып аткан болсо, ошо сойкулук халал деп эсептелбейт да. Ал өзүнүн жахилдигинен адашып жүрөт. Анан көпчүлүк ушинтип айтып берет экен. Бул деле жолукчан го, жолукчан болсо эле ушунун кылып атканы баардыгы туура деп эсептелбейт. Ислам идеал, мусулман идеалдуу эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бул жерде бир сонун суроо берип атат. Анда эмне дейт? Үйдө отура бериш керекпизби? Аллах берген ырыскы баары бир келет дейт, эчтеке кылбай дейт. Ушундай сыяктуу айтып атат да бул жерде. Ортолукту карманышыбыз керек. Ырыскы келе турган баардык жолдорду биз бир гана исламдын чегинде жасап коюшубуз керек. Исламдын чегинде эмне деп атат, ошону гана. Ырыскы келе турган баардык способторду жасап, жолдорун жасап, анан кийин тобокелин Аллахка таштайбыз. Алма пыш озума түш деп отура берүү өзү туура эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи үй бүлөнү бекемдөөчү курстарды, интим гимнастиканы үйрөткөн курстарды окуса болобу дейт. Интим гимнастиканы окуңуздар, үй бүлөңүздү сактаңыздар, бирок отзыв жазбаңыздар. Ошол жердеги отзывдан көзүңүздөрдү кыйып мынап өтүңүздөр. Эмне үчүн? Анткени бул өтө жаман нерсе. Кимде ким күйөөсү менен же аялы менен жынысы катнашка батып, кайра аны бирөөлөргө айтып чыга турган болсо, кыяматта Аллах ал адамды карын төгүп карабай коет. Аллах карын төгүп карабай койсо анан да кимге барабыз? Ошондуктан отзыв жазбаңыздар. Өтө уят нерсе. Элестет, ал жерде бир 70-80деги чал мисалы окуп аткан болсочу, абышка ошол сенин отзывыңды окуп аткан болсо, интернетте андайлар толтура да. Эркектер окуп атат. Эми элестет, ошол эркектердин көзүнчө күйөөң менен кумарга баталат белең, жок белең. Реалдуулукта дагы өзүң элестетип көр, ушул абышка бир чал кемпир окуп аткан болсо сенин отзывыңды, ошолордун көзүнчө кумарга батып аткандай элесиң да. Өзүң ачып берип атасың. Ал наркы ал шарлатанга баары бир клиент тапса болду. Сенин төшөктөгү окуяңды өзүң ачып чыгып атасың, күнөөкөр өзүңсүң. Окуп туруп жөн эле техникаларын аткарып үй бүлөнү сактап кетүүгө болот. Бирок отзывдарды окубаңыздар. Анткени ал бирөөнүн секретин эч ким ачып бергенге укугу дагы жок, бирок ал өзү ачып бергенден кийин башкаларына баары бир болуп атат. Кимде ким Аллахтын карына калгысы келсе, анда интим гимнастикаларга отзыв жаза берсин. Кимде ким карына калгысы келбейби, анда көзүң менен колун тыйсың. Мул жакта аябай суроолор көп болуп кетиптир. Көбүнчөсү медитация боюнча, анан ошол акча потогун кантип анда ачыш керек дейт. Кантип ошондо акча эркиндигине чыгыш керек дейт. Акча потогун Бул жерде ачыш керек болгондо эле биз аябай мындай жеңил турмушка көнүп калдык да, ушинтип отуруп эле бир сөздөрдү сүйлөп койсоң акча келе бериши керек эмес, жок. Эгерде аялдын жолдошунун тапканы жете турган болсо, аялдын орду үйдө илим алуу жана ибадат кылуу, балдарды тарбия менен камсыздоо. Эгерде жолдошун тапканы жетпей атса, бул аял иштегенге болот. Бирок отуруп алып, акчага болгон булуктордон арылам мен деп кагазга жазып анан өрттөбүй деген эмес исламда. Исламда ырыскы келе турган баардык себептерин жасап, андан кийин тобокелин Аллахка ташла. Ошондо дагы иштей турган ишибиз халал болушу керек. Сетевой маркетинг эмес. Сетевой маркетингтерге кирип алышып, анан мен мээнет кылып атам дей беришет экен. Сойку дагы мээнет кылып атат. Анын көз акысын үчүн берген жок. Бирок сойку менен араба түрткөн адамдын даражасы бирдей болобу? Жок. Мунунун даражасы жогору болот. Араба түрткөн үчүн, адал нерсе таапкан үчүн Аллахтын астында анын даражасы жогору болот. Сетевой маркетинг деген башташта СММ менен инфобизнес эмне болуп калат ошондо дейт. Бул адал эле, адал жолго болсо жол, бирок сетевойго же дагы ушундай нерселер керек.
Анан ушул сетеw ушул инфобизнес окутуп аткандарга дагы бир насихат айтып өтөлү. Башка курсу кошуп берсеңер болбойбу бонус кылып? Именно неге психологияны кошуп бересиңер? Ал психологиянын ичинде кайра эле ушул подсознание может түшсө, картажаланиеде түшсө, акчага болгон блоктордон арылды, акча потогун ачуу ем деген сабактар бар экен. Кулинарияны кошуп бер, тикмечиликти кошуп бер, бала тарбиясы жөнүндө кичине бирдекени кошуп бер. Неужели сөзсүз ширк нерсени кошуп бериш керек өзүңөр проблема ашырып? Анын жолун кантип бересиңер? Түшүнбөгөн нерсени сүйлөбөй эле койгонубуз жакшы. Подсознание может түшсө деген өтө чоң ширк. Бул жакта эмне дейт? Бай мусулман курс ширк бар дейт. Мен окугам. Бай мусулман деген курстун өзү ошо ибадаттын бардыгы Аллахтан ыраазычылык үчүн гана аткарылат негизи. Мусулмандын аткарган ибадаттарынын бардыгы Аллахтан ыраазычылык үчүн гана окулушу керек, аткарылышы керек. Мисалы бир койду алып келип сойдуң дейли. Канын чыгардың, жапчакчынакай кылып сойдуң, бирок харам эти. Эмне үчүн? Аллахтан ыраазычылык үчүн деген ниетиң жок болгон үчүн. Так ошол сыяктуу эле окуп атасың, эртең менен туруп алып, өмүрүңдө окубаган Ясин сүрөсүн 40 жолу окуп атасың, шундук болуп, кечке чейин оозуң тынбай зикир чалдың. Мунун кабыл болбойт. Анткени жүрөгүңдө сеники Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эмес, байлыкесинде окуп атасың. Бирок ким эмне максатта жихад кыла турган болсо, ошол нерсеси келет дейт. Эгерде бул нерсе келип кала турган болсо, сизге сыноо. Аллах сынап туруп анан берип атат. Просто эмнеде карасаңыздар, мындай кээ бир курстар бар да, Жумагүл эже, ичинде ширк техникалары көп, бирок атын вкусный кылып коюп койгон да, атын. Атын динге байланыштырып коюп койгон, балким. Ушундай атын вкусный кылып койгон, бирок наракта техникалар ширк да. Ошол сила рода атактын күчү деген неме деле ширк, мисалы бидат вообще-то исламда мындай нерсе жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошончолук абаларынан, өзүнүн бир тууган абаларынан ушунчалык сапкы жеген, токмок жеген, керек болсо өлтүрөбүз деп үйүнүн айланасын ограждение кылып тосуп алышкан. Ошондо да бир да жолу мен ата тектен келе жаткан программа кыйнап атыптыр, ата тегим тазалашым керек деген эмес. Ушул нерсени эми алып келгенде Павел Вяшнин Сила рода деген китебин окуп туруп анан булар мынтип атат да, муну кыргыздарга мусулман да кантип сиңирсек болот? Давай, азыр исламга сүрө талап көп болуп атпайбы? Давай, сүрөлөрдү, аяттарды кошуп коебуз, анан баш айланып окуй берет деди. Мынакей сүрөлөрдү, аяттарды кошуп кой деле, баш айланып окуп атат. Сүрөлөр кошулса эле, аяттар кошулса эле, бул нерсе туура турбайбы деп ишенип калышат да. Сиздин жашооңуздун жаман болуп атканы бул только өзүңүздүн нафсиңизден. Нафсиңиз менен күрөшүп, жеңип алыңыз, колуңуздан келеби, ошондо гана жашообуз өзгөрүлөт. Аллахтын эле айтканын аткара берсек, жашообуз өзгөрөт. Анан ал жака барып алып, каяктагы бир Джон Кеха, Тони Роббинс, Роберт Кийосаки дей бере турган болсок, ошол нерсе мээбизге сиңип калса, эртең кабырга киргенде мункар накер кабырга кирип туруп, жүрөгүбүздү тарс этип жулуп алып туруп, анан жүрөктүн өзүнөн сурайт. Ошондо жүрөктө эмне болсо ошол чыгат. Азыр ойлоп атасың, ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах, ашхаду ла иляха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Оңой эле экен го, билдим да деп. Бирок амал кылып жашаган үчүн айта албай калабыз. Өкүнүчтүү жагы ошол. Туура айтасыз. Жана эмени көпчүлүк азыр аябай прям ушунчалык эме болуп кетти го. Актуалдуу болуп кетти. Детская травма, обида деген, бирок мындай карап келе турган болсок, Мухаммед пайгамбарыбыз эле кандай эме болгон, энесинин ичинде жатканда атасынан айрылып, атасын көргөн эмес, андан кийин 6 жаштан апасынан айрылып калган, андан кийин кайра баккан атасынан айрылып калган. Эгерде обида болгон болсо, пайгамбарыбызда болбойт беле? Мындай карап келгендечи, бул нерсени окусак түшүнөт экенбиз да, окумайын биз түшүнбөйт экен. Деп билимдин жоктугунан кайра эле. Обида кайсы убакта болот? Адамдын жүрөгү жумшак, үлбүрөгөн, баягы солуйун деп аткан карагат сыяктуу болсо, ошондо болот. Анан мусулман негизи руханий жактан күчтүү болушу керек. Сөздөрдү өзүнө кабыл албай турган болуп, анан күчтүү болот десе, күзгүнүн жанына барып, мен күчтүүмүн деп сүйлөп жүрбөгүлө. Күчтүү деген эмне? Күчтүү деген Аллахка ишеним толук болушу керек, шек санабашы керек, постоянно ибадат, зикр, истихфар менен жүрүшү керек. Өзүнө өзү алы жетипчи. Эгерде ушул нерселерди жашоосуна киргизе ала турган болсо, ал адам капа болгонго убактысы жок. Анткени жүрөгүнө Аллах келип отуруп калган болот.
Бош жүрөккө шайтан барып отурат. Сен деле мисалы паркта кетип атып, бирөө отурса барып үстүнө отурбайсың го. Скамейка бирөө отура турган болсо, барып үстүнө отурбайсың. Биздин жүрөгүбүз да ошол сыяктуу. Кимдин жүрөгүнө Аллах отуруп калган болсо, ал жерге шайтан отура албайт. Кимдин жүрөгү бош боло турган болсо, ал жерге шайтан келип отурат дагы, балекеттин баарын жасатат. Керек болсо динден да чыгарып коет. Бул нерсе шайтан үчүн эң жеңил. Ошондуктан шайтан өзү негизи бейиштен куулуп жерге түшүп атканда Аллах айткан: "Мен сенин пенделериңе кыяматка чейин азгырам. Оң жагынан келем, сол жагынан келем, аркасынан келем, астынан келем, бардыгын азгырам" дегенде Аллах айткан: "Мага берилген пенделерди сага бербеймин. Шайтандан коркуунун кереги жок. Коркунучтун баары ушул нафсиде. Нафси өтө жаман нерсе. Ким нафсине күчү жетип оңолуп алган болсо, анда бул аалым, олуя даражага жетет. Нафсибизге алуу жетпегендиктен анан ошентип оңой жеңил тамакты самап жазып илип койсом келет экен, картажалани жазып илип койсом келет экен, ушуга жетет экенмин. Жок, картажалани деген нерсе биринчиден бидат, экинчиден дуа эки учурда кабыл болбойт. Кайсы учурда? Шек санаган учурда, Аллахты шаштырган учурда. 22-августка чейин үйлүү болом деп жазып илип койдумбу, бул нерсем кабыл болбой калышы мүмкүн. Анткени Аллахты шаштырбашыбыз керек. Бизге кайсы убакта ушул нерсе пайдалуу болушун Аллах өтө жакшы билет. Эгерде берип кое турган болсо, бул нерсе сыноо. Дагы бирөө ушундай картажаланига жазып койгонун көрдүм, анан уялбай ошол тренер коучка эме кылып атат. Не кылып атат? Рахмат айтып атат. Ушуну мен өзүмдүн башыма өткөргөн үчүн айтып коеюн. Бул келин түптүз менин жолумду басып кетип атат. Эми Кудай сактасын. Тобо кылып аркага кайтпасачы, алдында ушундай нерсе күтүп турат. Неме деп жазып алыптыр картажаланиге? Күйөөмүн башын кыркып койдум эле, күйөөмүн денесин кыркып туруп, баш жагына ляличканын сүрөтүн коюп, ушунчалык сурай бердим эле, Аллах берди мага. Мына картажаланиге жазып койгон үчүн улдуу болдум. Рахмат паланчаже деп ошол тренер коучтун атын айтып атат. Мен дагы кудошо келиндей болгонмун. Овуляция эсептетип улдуу болуп алдым деп көрүнгөнгө мактанганмын. Аллах мына алып койду. Кана өзүң овуляция менен эсептеп туруп алып көрөйүн күчүңү. Эгерде ошол келин тооба кылбаса, баласынан айрылып кала турган болсо, күнөөнү башкадан эмес, өзүнөн эзесин. Керек болсо азыр ушинтип берип аткан балдарына дагы, төрөлүп аткан балдарына дагы пендеге ыраазычылык айтып атышат. Кантип жооп беребиз деп ойлонолчу кичине. Аллах берип атат, бардыгын Аллах берип атат. Бизчи Жумагүл эже көбүнесе пенделер биз качан ушул бизге байлык келгенде эле ушул техникаларды издеп, моинтип окуп калат экенбиз дагы, качан ооруп калганда эле Аллахым деп калат экенбиз да. Даже моинтип жоолукчандарга же ушул мечитке баргандар, ибадат кылгандарга эле, эмне кылып атасың? Бунун эмне кереги бар сага? Жолуңду кийбей эле кой, же бул нерсеңди кылбай эле кой деген адамдар дагы ооруп калганда Кудай деп калат экен да. Даже ошол дагы все равно көрдүңүзбү, жүрөгү все равно ошол нерсе туура экенин, ошол жакта аба бар экенин сезип атат да. Бирок могул жакта андай эме болбойбу, дагы кимдир айтмакчы сопротивление болбосун, все равно кайра өлөйүн деп атканда же болбосо ушунчалык жаны чыгып кыйналып атканда, ооруп атканда, все равно бул жакта бирөө бар экенин эске алат экен да. Ошол үчүн Аллах айтат: "Кубанган кезинде мени эсте, кайрылган кезинде мен сени эстейм" дейт. Биз наоборот тетири кылып атабыз. Кубанып, мындай тынч отурган кезибизде барып подсознание может все, установкалар, блоктор, таарыныч бирдеке дейсиң, анан качан эшикте кетип атканда машинаң авария болуп, комага жатып калсаң, эсиң кичине өзүнө келип баштаганда, Кудай, мага дагы бир жолу шанс бер, мына жерден жакшы адам болуп чыгып кетейин, сен айтканың аткарып тим эле укмуш такуа болуп чыгып кетем. Мындан кийин только сенин айтканыңа аткарам деп качан башыбызга иш түшкөндө анан Аллахка кайрылып атабыз. Жөнөкөйдө баарын берүүчү подсознание имиш. Ушундай мусулман болуштан сактануу үчүн илим алышыбыз керек. Илим албасак, ушинтип көрүнгөндүн ар нерсенин үстүнө бирден чыга берип, методикаларын, техникаларын аткарып жүрө берип, анан өмүрүбүз өтүп кетет. Биздин өмүрүбүз ушунчалык кыска, көз ачып жумганча эле өтүп кетет. Азыр жашыңыз канчага келип калды? Мен мисалы 34кө чыктым. 34 жумадай деле туюлбайт магачы. Мындан ары дагы ушунча өмүрүм калдыбы же мындан кыска калдыбы, бир эле Аллах билет. Колуман келишинче чуркап ислам менен жашасам жашап калдым, жашабасам мен аркаман келип алып, Жумагүл өлүп калды, жүргүлө. Мынанча каза намазы калыптыр. Булардын баарына бир жетимдерди тоюндуралы, байкуш ажыга барбай өтүп кетти, бас ажылык сатып берели дебейт, эч ким дебейт. Өзүң күйдүң күйбөсөң, өзүңгө эле чала болуп өтүп кетебиз.
Жумагүл эже, чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Алла ыраазычылыгы үчүн бул жакта азыр сиздин эфириңизди, сиздин бул талимиңизди азыр канча адам укту, канча адам өзүнө пайдалап алды да. Бизден бир эле адамга пайдабыз тийсе, бул биздин жеңишибиз. Анан бул жерде мындан дагы көп эфирлер болуп турсучу деп аябай көп айымдар жазды бул жакта. Буюрса эми сиз аман эсен көз жарып алыңыз, Аллах таала сизге ушул жеңилинен берсин төрөттүн, Анан буйруса эми алдыда да болсо ушинтип эфирлерге чыгып, айымдарга сабак өтүп турсаңыз, биз сизге ыраазычылыгыбызды билдирип. Кудай буйрса. Барыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Мүмкүн болушунча ислам менен жашайлы, бир эле нерсени карманып жашайлы, Аллахтын айткан сөзүн эле карманып жашайлы. Сен каалаган нерселерди жыргап жашашыңды кааласаң, анда мен каалаган нерселерди аткар дейт. Ошол эле болду. Башка нерсени киргизүүнүн кереги жок. Ислам өзү өлө оңой. Ошо менин баракчама кирип, рилсти кааласаңар көчүрүп алгыла. Рилс тартып койгонум. Мен каалаган нерселерге баш чыйып барсам деп. Жумагүл эженин да рилстерин мен сториске жүктөп коем. Стористен да көрүңүздөр. И Жумагүл эженин баракчасына да кирсеңер, ушунчалык ар бирин прям досконально түшүндүрүп берип койгон. Кандай техника, кандай не келет. Прям бүт далилдер менен. Ошол бекем кармап жашайлы, анан кийин кирип окуп туруп кайра чыгып кетип калбай, жок, амал кылайлы. Амал кылбасак пайда жок. Барыңыздарга ассаламу алейкум рахматуллахи Аллах таалам буйруса, ушул сиз менен бизди жолуктурган күн дагы алыста эмес, буйруса жолугалы. Чоң рахмат. Барыңыздарга аманат, ыйманыңыздар өзүңүздөр үчүн аманат. Ассаламу алейкум рахматуллахи. Баракчасын белгилеп коем азыр, бул эфирди сактайм. Анан кийин YouTube каналыма да сактайм. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Барыңыздар. Амин.